Бакытжанович, саламатсыздар урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Мен сурам Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Кулбекович сизге да. Мына жакын күндөрдө эле өзүңүз билесиз, Екатеринбург шаары боюнча биздин 3 кыргыз жараны боюнча маалыматыңыз бар да? Бар. Жана кагаз окшотуп, бастыртып, мындай кылганы бизди өтө басымдуулоо деп эсептелинет да. Бар. Ошого биздин ал жактагы консулдар иш жүргүздүбү? Урматтуу Айбек Жапарович, бул окуя боюнча 17 январда болгон, билесиз да? Ошол күнү биздин кызматкерлер Екатеринбургтар башкы консул кызматкерлер ошол жерге барган, маалымат биздин жарандарыбыздан алган. Эртеси Тышкы иштер министрлик биз Россия Федерациядан элчисин бияка Тышкы иштер министрлигинин борборунун аппаратына чакырылган. Ошол жерде биз расмий дипломатиялык нотаны тапшырдык. Бул окуяны көзөмөлгө алгыла деп бир сыра талкууларды жүргүздүк. Андан сырткары биздин Екатеринбургдагы милдетин аткарган башкы консулдун кызматкерибиз дагы ошондой эле сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бүгүнкү күндө азыр биз орус тараптан бул маалыматты күтүп жатабыз. Кандай эмне тергөө жумуштары жүргөнү бул окуя боюнча. Ал жакта 150 чет элдик жаран текшерилип, алардын 40-ы биздин жаран болгон. Бардыгынын биздин жарандардын мындайча айтканда уруксат кагаздары бардыгы болгон да. Ошондой болсо дагы бул басымдуулоо кылган. Ошону жөн калтырбашыбыз керек. Ооба, туура айттыңыз. Ошонун арасында биздин жарандарыбыздын бүт толук миграциялык документтерди өз иретинде бар болчу. Бирок биз өзүңүз байкагандай, биз расмий билдирме бергенде интернетте ошол жерде жазылган, аякта общий рейд жүрүп атканда, ошо общий рейдтин арасында башка чет өлкөнүн жарандары мыйзамсыз жүргөнгө байланыштуу биздин жарандарыбыз да ошого эметип кетти да, бир аз илинип кеткендей болуп калды да. Бирок ошого карабастан биз ошол жумушту жүргүздүк да. Ошол боюнча сөзсүз түрдө кийин дагы маалымат бериңиздер. Мындай болбойт, басымдуулоо деген. Экинчи суром дагы сизге. Сиз бир айткансыз да, Алмаз Кулбекович, 60 миңге жакын жумуш орду даяр экенин билдиргенсиз да. Ошол кандай жумуш орундар? Кыргызстанда бизде азыркы күндө 60 миңге жакын жумуш орун бар, даяр деп. Бул Тышкы иштер министрлик маалымат чыгыптыр ошондой. Сиздин ошо интервьюңузда жүрөт да. Кактус медиада да жүрөт. Өзүңүз берипсиз да. Маалыматыңыз барбы, жокпу? Менде андай маалымат жок экен. Мен мындай маалымат берилген жок мен жактан. Сизге ошол Кактус медиада чыгыптыр. Ошону карап койсоңуз, 60 миң жумуш орун дейсиз. Ал кайсы жактан кандай болот? Анда кийинки суром. Россияда түрмөлөрдө канча жарандарыбыз биздин жазып өтүп жатат ушу күндө? Бүгүнкү күндө жалпы саны 1500ге жакын биздин жарандарыбыз бар. Бул эми бүт өлкөлөрдү эсепке алгандачы. Өзгөчө көбүнчөсү ошо Россия Федерациясында. Россиянын өзүндө 1167 биздин жараныбыз түрмөлөрдө отурат да. Алар эмне үчүн кайтып келүүдөн баш тартып жатышат? Сиздер берген запроско эмне үчүн андай неме кылды? Баш тартып коюшту 1000ге жакын. Айбек Жапарович, өзүңүздөй бул эң көйгөй маселе бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз сыртта жүргөн. Негизи бул маселени 2022 жылы курултайда көтөрүлгөн. Ошондон баштап биздин президент урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы түздөн түз Тышкы иштер министрликке, башкы прокуратурага дагы тийиштүү тапшырмаларды берген. 2023 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Тышкы иштер министрлик башкы прокуратура менен биргеликте ошо жумушту тынымсыз жүргүзүп атабыз. Эгерде 2022 жылы менен салыштырмалуу 33 биздин жараныбыз которулса, 2023 жылы 73 жараныбыз которулду, дагы 40ка жакын жараныбыз которулганга күтүлүүдө. Анан өзүңүз жакшы билесиз болуш керек. Эки өлкөнүн кээ бир мыйзамдары бир дал келбестик бар. Ошого да бир аз кыйынчылык жаратат.
Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө биз азыр Россия тарапы менен тынымсыз жумуштарды жүргүзүп атабыз. Бул бир. Экинчиден биздин консулдар 1,5–450 биздин жаран менен кезгүүлөрдү өткөздү. Ошакта абакта турган. Бул жерде бизде айтып кетиш керек, көбү биздин жарандарыбыз ошо бияка которулганга баш тартып атат. Себеби аякта бир себептер бар экен. Биринчи себеп аякта биринчиден жумуш камсыздайт экен ошол жерде. Экинчиде аякта жакын туугандары бар. Рахмат. Мен дагы суроом. Эми сиз билесиз, биздин жарандардын ал жактагы эң коркунучтуусу бул Украина болуп калды, Украина согушу. Азыркы күндө өзүңүзгө да маалым болсо керек. Эркек кишилерди эмес, аял кишилер дагы үгүттөп жатат да ошол күндө. Ошол боюнча эмне жумуштарды алып барып атат биздин ал жактагы кен консулдар? Чоң рахмат. Бул маселени боюнча биздин тышкы иштер министрлик жана элчиликтердин көзөмөлүндө турат. Бир нече жолу биздин кызматкерлерибиз юстиция министрлиги менен Россия Федерацияда кезгүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Ошо эгерде мындай үгүт жумуштарды биздин жарандарыбыз үстүндө жүргүзбөгүлө депчи, өзгөчө ошо биз абакта турган жарандар боюнча дагы ошо маалыматты бир сыра көтөргөнбүз. Эми бул жерде тура түшүнүшүңөр, айрым жарандарыбыз өзүнүн эрки менен ошол конфликтке катышам деп туруп аралашып кетип атат да. Себеп бул ички мыйзамыбыз боюнча жоопкерчиликке биз тартабыз биз жарандарыбыз, эгерде башка чоочун мындай конфликтке катышса. Ошол боюнча жакшы иш алып барыңыздар. Рахмат.